Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma'bad. Assalamu alaikum, hurmatlı көрерmanдар. Allah Tebaraka Taala'nın en birinci rahmatı olsun. Allah Taala'nın meyrimi olsun. Elimiz, yurtubuz aman olsun, tınç olsun. Allah Taala'm ошол эки дүниөнүн бардыгы үй-бүлөбүзгө тынчтык жана ден соолук берген болсун. Жана эки дүниөнүн жаратылышка себеп болгон пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы Абдул-Мутталибтин ошол пайгамбарыбыздын коргоосуна алышы тууралуу кичине гана ошол айтып берейин. О болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынан андан кийин апасынан дагы айрылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кароосуз калтырбады дейт. Куттуу жетимдин чоң атасы өз бооруна басып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол өзгөчө башка балдарынан сүйүү менен мээрим жүзү менен небересине арнады дейт. Абдул-Мутталиб ошол уктап жаткан маалда башка балдары, неберелери даа тутуп ошол уктап жаткан бөлмөгө кире албаса, пайгамбарыбыз ушунча эркелеткенден пайгамбарыбыз ошол эркин ошол пайгамбарыбыз чоң атасы уктап жаткан бөлмөгө дагы келип ойноп жана кайра чыгып деп эркин өскөн. Кабанын көлөкөсүндө Абдул-Мутталибке таандык кийиз боло турган кадырлуу атага болгон урмат сыйдын улам ал орунга балдарын эч кимиси отурчу эмес дейт. Ошол жерде да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Кабанын көлөкөсүндө отурган кийизде дагы отуруп пайгамбарыбызды ушундай эрке кылып алып жүрдү. Ошо башка кишилер ошол пайгамбарыбызга сөз айтайын дегенде да чоң атасы тым койгула, ал жетим көнүн оорутпагыла деп койгон жок дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Абдул-Мутталиб чоң атасынын ошол карамагында канча жыл өстү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эч бир жетим катары эмес, ата энеси бардай тарбиялап чоңойтуп, ошол Абдул-Мутталиб чоң атасы өстүрдү, ошо улгайтты дейт да, чоңойтты дейт да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте бул дүйнөгө келгендеги эң бир сыр бул албетте пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө эки дүйнөнүн бактылуулугуну ошо калимаи шахада деп коебуз, ашхаду ан ла илаха иллаллах келимесини таратуу үчүн жакшы, адилеттүү жана туура ошол пайгамбар Аллах Тааланын неаматтарын, эң улуу неамат болгон иманын бүт дүйнөгө таратыш үчүн рахмат болуп келди дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол Абдул-Мутталиб чоң атасынан айрылган кезде өтө кайгырып, ушундай мен чоң атам эми өттү, мен кантет экенмин эми дегенде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул-Мутталиб ооруган кезде бардык балдарын топтоп ошол чучу кулак менен ошо Абу Талибка насип кылды дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Талибти ошол өз коргоосуна алды дагы. Пайгамбарыбыз жаш кез эле ошол Абу Талиб дагы өзүнүн атасы болгон Абу-Талибтин жолуну жолдоп, пайгамбарыбызга эч бир сөз тийгизбей, пайгамбарыбызды коргоп, пайгамбарыбызга ошондой өзүнүн жанын аябай пайгамбарыбызды бул дүйнөгө ошол 40 жашыга чейин жеткенге чейин канчалык пайгамбарыбызга түйшүк болгон болсо, душмандары канчалык жаман сөз айткан болсо дагы, ошол Абу Талиб дагы пайгамбарыбызды коргоп, пайгамбарыбызга жакшы сөзүн айтып, пайгамбарыбызды ошол колдоп келди. Ошондуктан Аллах Табарaka Таалага чексиз мактоолор айтайлык. Себеби бүт пайгамбарлар дагы пайгамбарыбызга үммөт болушундукту Аллах Тааладан суранганда дагы эч кимге Иса алейхиссаламдан бөлөк насип кылган жок. Аллах Табарaka Таала бизге ушундай бир улук неамат берип, пайгамбарыбызды биз силерге пайгамбар кылып, биз сиздер эң биринчи пайгамбарыбыз кирмейинче жаннатка эч ким кире албайт. Ушундай эле эч бир үммөт биринчи кире албайт, пайгамбарыбыздын үммөтү кирмейинче. Пайгамбарыбыз ошол кадыр баркын билип, пайгамбарыбызды сыйлап, пайгамбарыбызга канчалык салават жана салам айтсак аз экен да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.